Сапар Исмаилов ағайыбыздың қолына келген мен. Ұстаздарым Болот Абдуллаевич, Мөнжілкиев, ал мен ағайым болчу. Гастролға шыққанда Болот ағай менен чет мемлекет болу союздық республикаларға барып, өзіме оқытушы қатарда анча-мынча опыттарында берген. Болот Абдуллаевич, Султан, сен деген ушул эстрадно классический ырчы қатарға ушунун табасыңын жолуңду. Туған ел ырға қошты олсын, тұруңа алтын құш қонсын, өзгөнүн батпайым жерине, өзүмдүн жерим кут болсун. Алакой бат халқыма, абасы дартыма, қайберен жүргені иық жер, қамкенде жетем барқыңа. Жашыл көр жайлы жақшына, жаралған бүгін баттыма, жашайын күлді үстіңі, жатамын ертең астыма. Алакой бат халқыма, абасы дартыма, қайберен жүргені иық жер, қамкенде жетем барқыңа. Сахнада 40 жылдан ашуун чыгармачылыгын жамы журтка арнап, элдин сүймөнчүлүгүнө айланган белгилүү эстрада ырчысы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Султан Каримов менен маектешип, анын кызыктуу чыгармачылык өмүр жолуна сереп салдык. Анда сөз башынан болсун. Мен юбилейде 16 болчумун болчумун да. Анан баягы учурда ачарчылык замандарда 9 качык болуп кеткен экен. Мен кенжетай болуп төрөлдүм да. Ошол учурларда бала чакасын бага албай калышып, талаак алып барып таштап кеткендер көп болгон, көчөгө алып барып таштап кеткендер көп болгон. Ошолордун балдарын апам алып келип, бизге кошуп, бизди топтоп, кайра эле ошо 16 кылып коюп, бир казандан тамак жеп, анын арасында кыргызы да бар, казагы да бар, орус да бар, уйгуру да бар, өзбөгү да бар, тажиги да бар, түркмени да бар, полягы да бар керек болсо. Султандын атасы да жокчулуктун, жетимчиликтин азабын тартып, Ысык көлдүн кара колундагы балдар үйүндө тарбияланып өскөн экен. Мен кийин биринчи мектепке барам деп атканда, Каракол шаарына алып барып, ошону мага кийим кече, мектепке даярдык көрүшөт да. Алып барып кийим кече алып барам деп атканда, ошондой остановкадан аялдамадан ак чачтуу кемпир ой балам деп эле атамды кучактап неме кылып калды да. Ошондо эсимде, атам болуп жүргөндө ошол Айша деген апа кылып демек ойлоп калдым да, ошол атама көбүнчө көңүл буруп эме кылган ошол Айша апа экен да. Султандын апасы айрыкча ар кандай аспаптарда ойной койгон, музыкалык жактан жөндөмдүү болуптур. Атам болсо музыкалык мындай эмеси бар эле, бирок бийге шыктуу болчу да. Жакшылыктар болгондо, тойлор болгондо сонун бийлечү. Анан кийин юбилейде бар эле баягы чогуу туруп калганда мындай салт турлардан чогуу уурдап калчубуз да.
çilep oltasam yar bulla Hıyalımda sen geldin dostu bulla Dutta çilep oltasam yar bulla Hıyalımda sen geldin dostu bulla Derdin bolsa içerim yar bulla gülme Mundaş kılayım ben geldim dostu bulla Derdin bolsa içerim yar bulla gülme Mundaş kılayım ben geldim dostu bulla Султан мектепте окуп жүргөндө эле өздүк көркөм чыгармачылыгына ынтаа менен катышып, район аралык кароо конкурстарга үзбөй катышат. Ал түгүл кичинекей ырчыны биздин Робертино Лоретти деп сүймөнчүк менен аташкан. Quando mi sembrava di bruciare sotto il tuo bel sole ardente, sai che mi potevo dissedare presso l'acqua di una fonte. Мына ушундай кароо конкурстардын биринде, андагы Пржевальск шаарында туңгуч кыргыз эстрадалык топтун жетекчиси Чоро Кожомжаров элеттик таланттын өнөрүн баалап, кароодон соң атайын келип, колун кызып, өз тобуна иштешүүгө чакырат. Мындай жогорку бааны күтпөгөн 8-класстын окуучусу өспүрүм Султан окууну бүтөөрү менен күздө баруу убадасы менен үйүнө кайтат. Келип мен го баягы үйдөгүлөр жиберген жок музыка дегенгечи. Окуу жайга жиберди макул деп. Ана мен келип биздин жанагы торговый техникум бар эмес беле? Ошол жака тапшырып технологический бөлүмүнө. Анан кийин ошол жактагы тобуна да катышып, бирок Чоро агай айткан чакырысына эсимде да ал. Ошол жака умтулуп атам да. Анан келип ошол жака келип анан кирсем сүйүнүп кетти. Ой, Азамат келдиңби деп анан кийин. Как раз бизде ошол концертибиз бар эле филармонияда. Анда жанагы летний зал деп койчубуз эле. Панфилов паркында. Ошол жака барып, ошол жактан репетиция болуп атыр. Ошентип өнөргө өрөпкөгөн жигитти топ дароо кабыл алып, концерттерге катыштырып, республиканын ар тарабына гастролдук турларга катыша баштайт. Ошентип турмуш жолум дөңгөлөктөн башталды десем жаңылышпайм. Анан үйдөгүлөр болсо албетте билген жок, айткан жокмун, эч ким билбейт. Окуп атасың, окуп атам. Бирок бул өспүрүмдүн кыңыр иши топтун караколго болгон гастролунда ачыкка чыгып, үйүндөгүлөргө билинип калат. Ошо калгандан кийин айтып калды: "Ай, сен таштадың мени." "Жок, мен биякта иштеп атам. Мен деле силердин мойнуңарга минбей акча тиын табышым керек да" деп койдум. Анан тиякта окуп атам, заочныйга которулдум деп анан кийин ошентип алардын көңүлүн тынчытып, ошентип анан кийин ошондон баштап калдым. Ал учурларда республиканын ар бир район, облустарында эстрадалык топтор, айтсак Наристе, Гүлдесте, Досум Үсөн, Кыз Бурак жана башка топтор пайда болуп, Борбордо Арьет, кийинчерээк Семетей эстрадалык аваздык ансамблдер пайда болот. Мурунку эстрадада эми Чоро Кожомжаров агайыбыз ал албетте кол астында болгон аспаптарды кошуп, эң башында мен келгенде эми баягы гитаралар болуп атты. Ага чейин, мага чейинкилер бас комуз кошуп, аккордеон менен, биринчи баягы чыккан урма аспаптар менен ошо тырышып ошондой эстрадалык деңгээлге жетели деген баягы үмүтү менен аракетин жасаган да аябай чоң. Бул чоң иш албетте. Ошону менен албетте элдин көп жүрөгүнөн орун алган, түнөк алган дегендей. Ансамбль менен Султан чет өлкөлөрдө СССРдин болгон шаарларын кыдырат. Өзүбүздө ал барбаган клубтар да жокко эселе. Ал түгүл гитара, аккордеондун коштоосунда, малчылардын мал сарайларында жайлоолорун кыдырып концерт коюшат. Ал убакта кварталдык планга 48 концерт берүү планы иштеп,
Бирок мындай шартта чыгармачылык өсүш үчүн болбой, таланттуу топторду союздук деңгээлге көтөрүү үчүн эч иш жүргөн эмес эле. Конкурска, АКПК, жок дегенде ба телевиденияга, центральный немеге баралы десек, жибербей кызганышчу да. Эмнегедир? Мына сиз айткандай, коңшу өлкөлөрдүн, Өзбекстандын Ялла тобу, андан башка Садо тобу, Казакстандын Досмук Асан тобу сиз айткандай, баары ошол жактарга катышып, ошол жака барып запись кылышып, ошол жактан анан жанагындай песня года деген эмелерге катышып, ошол учурдагы ыр менен жанын багып жүрүшпөйбү мына баары, туурабы? Ошентсе да олтуруп калбастан 1988 Ариет тобу уюшулганда бүткүл союздук конкурска Султан Фрунзем, Мой отчий край, Таңшы комуз, Уча бер үмүтүмдүн каркырасуу аттуу ырлары менен катышып, Москвалык көрөрмандардын арзуусуна татып, ансамбль биринчи жолу лауреаттык наамга татыйт. Kaynasın güçep, kayra kayra. Аяктан келгенден кийин канчалык популярдуу болуп, ушул эле филармониянын залында концерт бердик. А концертибиз 4-5 күн болуш керек болчу. Анан эл батпай, биз 4 күнүн ордуна 17 күн концерт бергенбиз. Уча бер үмүтүм каркырасын деп гана элдин баары келишти. Улетай, журавлик мой, в ночную даль, унося за горизонт мою печаль. Ты лети, пока не сбудутся мечты, и наступит время счастья и любви. Уча бер үмүтүмдүн каркырасын, шолодай туңгуюктап жаркырачы. Уча бер талганча канаттарым, келгенче өмүрлөрдүн аркы жазы. На чем рядяешь ты плече? Ал убакта эстрадалык классикалык жанр кеңири жайылып, чех ырчысы Карел Гот, СССРден Иосиф Кобзон, Говорят, что не плачет солдат. Лев Лещенко, Валерий Абадинский, Муслим Магомаев, Ротару жана башка ырчылардын репертуарлары көптөгөн музыка көрөрмандардын жүрөгүнөн орун тапкан эле. Там, де гори і полонини, де стрімкі потоки і ріки, де смирічоген розмай. Лється пісня на просторі, вільна сильна, наче море, про мій милий рідний край. І у синю даль, понад горами лине пісня ця, про чудовий край, чарівний край, черемоша і крута. Эстрадный классический жанрдагы ырчылар популярдуу болчу да. Батыр Закиров, Өзбекстанда аябай багыттаган ырчылар да барчу. Dans le ciel brûle le soleil, voilà c'était, elle me rejoue avec le ciel, elle était rêvée.
C'était bon saison, des miottes de gourmand, des miottes de fondant et passer les cœurs. Ah, qui sont jolis les baies de mon pays. La 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 la, la 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 la. Oui, qui sont jolis les baies de mon pays. Ra 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 ra. Мына Арабиядан 66-65 жылы барганда ошондо араб тангосы деп ошолорун алып келген. Ошону ырдаганда ошол учурда мен кичинекей болчумун да. Жаңы эле мектепке баргам. Hey zereni onu şahindeni Hey nesedem panulgam duruğu Hey zereni onu şahindeni Hey nesedem panulgam duruğu Vahab hamr asal wala kul Wad wala kuwa badawai duruğu Yanet hayrun Erbaythan yuveli Tül küsüf, tül küsüf, tül küsüf Gënet helej helejed وهبلك تليد وشغلت الروح طمت السحر والزهور Султан Каримов көрсөтүүбүздө Кыргыз Совет эстрадасынын телчүгү, калыптануу доорун басып өткөн ырчы экенин баса белгилеп, ошол учурлардын иримемдерине көбүрөөк басым жасады. Албетте, ал убакта көзгө басар ансамбльдерден ошол Чорого Жемжаровдун Кыргыз эстрадасы тобу, анан кийин Кеңеш Кожомкулов жетектеген Арашан тобу болчу. Экөө бирге жүрүшкөн. Бирок катар Арашан тобунун шансы көбүрөөк болуп калды. Аякта эми көбүнчө ал топто деген орус улуттардан музыканттар күчтүү болчу дагы. Биздин де музыканттар күчтүү болчу. Бирок алардын эмесинде эми труба, саксофон эмелер кошулуп укмуш эме болот да. Анан кийин эми Кеңеш Кожомкулов агайыбыз да өзү дагы ал киши мени чакырган да. Бирок мен баягы Чорого Жемжаров агайыбызга убада берип койгон соң мен 200-лүк болушума туура эмес деп анан кийин эме калып калгам да. Анан макул эми өзүңдүн тандашың деп койду, макул деп калды. Бирок алардын тобу да укмуш болчу. Ал убакка өзүнчө мындай жаңыланыш бар болчу да. Баягы Россиянын эстрадно симфонический деген эми чоң топ болуп атат. А бул болсо эстрадно вокально инструментальный ансамбль деген баягы үн аспап ансамбль деген эмеге татыктуу болчу да. Кийин уже Никон Узбауымды алып келгенде жаңыдан чыккан синтезатор алып келди да. Аякта баягы чымчыктардын үнү бар. Султан Каримовду учурда Кыргыз эстрадасында улуу муун менен азыркы муун ортосундагы көпүрө болуп, чыгармачылыгын үзбөй, деңгээлин чүрбөй келаткан бирден бир ырчы катары эсептешкени жөн болбосо керек. Мен албетте баягы сыймыктанам. Эмнесе болсо, ошол мурунку муундагы мурунку топтогу инсандар менен бирге сахнага чыгып жүрүп, кийин жаңылар менен чыгып, анан кийин дагы жаңы өспүрүмдөр менен чыгып келатканыма. Первый тайм мы уже отыграли И одно лишь сумели понять Чтоб тебя на земле не теряли Постарайся себя не терять Ничто на земле не проходит бесследно И юность
Юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. В небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Султандын чыгармачылык өмүр жолунда көптөгөн композиторлор, алсак Александра Пахмутова, Евгений Доганын чыгармаларынан баштап, өзүбүздүн Муратбек Бегалиев, Каникей Эралиева, Атайбек Бүдөшев, Рафаэл Сарлыков, Шарипа Кемелгазиева, Камчыбек Букалаев сыяктуу композитор обончулар менен иштешип келет. Анын чыгармачылыгында эл жерге арналган патриоттук ырлар кеңири орун алган. Билдет намыс ата мекен, айбат кошоп айбатыңа, көк асман болсун ачык, көңүлдү эркиткенге, колорун толкундатып, чакырат эркектерге. Динар Мамбетакунова эжекебиздин көп ырларын ырдап калдык. Мына ал эжеке дагы бул быйылкы жылда Чыңгыз Айтматовго арналган жыл деп Түрксой тарабынан жарыяланбадыбы? Мына ошол Чыңгыз агабызга арналган Аалам Алпы Айтматов деген чыгармасын клиби менен тартып бүтүп чыгардык. Ак булутту алгаласа сүт келди, асыл иштер болсун шерик жөлөгү, түбөлүккө жанга азык, жанга дем, ар күн сайын адам болгон дегени. Жамиля Муратова, Динар Акулова менен сахналаш, бирге дуэт катары болобу, жеке болобу, ошондойларды чогуу аткарып репертуарды толукталып жүрөбүз, Кудай буйруса. Üzülü dostlar, üzülme ümit, cansın kalayıp sınbay, kaygısın unutkarsın ırdaylı dostlar, büttüğüne uğup kalsın, ırıska dolup, ынтымақты kalsın. Древних времен на перепутье всех дорог
Союз учурунда Султандын чыгармачылыгына кызыгып коңшу Казакстан, Өзбекстандан чакыруулар болгонун айтып олтурду. Ариетто менен биз баягы Африкалык өлкөлөргө барып жүргөндө да, Конгодо айрыкча биздин СССРдин консульствосу бар экен. Маданий борбору ошол жакта дагы, ошол жактын жетекчиси, консулу. Калып калбайсың, мен француз рыногунда баргам да. Мен өзүмчө ойлонуп, анан нак эле эме болуп калам го, предатель болуп калам го деп. Бирок мен кейибейм. Чындыгында Кыргызстандын эле патриотумун, Союздун патриотумун. Султандын чыгармачылыгындагы дагы бир орчундуу иши эл достугун даңктап, учурда дагы Кыргызстан элинин ассамблеясындагы анын эмгеги ат көтөргүч. Боз үйлөр алатоо жарашып, алыс кетсем акыр жуттың саматын. Бир түндөн шаң жараткан мекеним, дүңгүрөйдер күнү жүзүн каратып. Үч колгон муставышы, жүрөгүмдүн кагышы, Кыргызымда сакталат айкөл манас намысы. Ата журт алга карай өркүндөй бер Кыргызстан. Ушул филармонияда баштагам. Ошол жакта мен 20 жыл кызматтанып, Союз ыдыргандан кийин мен 95-жылы баягы илгери Союз театральных деятелей деген эме бар эмес эле, уюм. Художественный руководитель деп. Анан ошол жакта иштеп жүрүп дагы кийин биздин жанагы Кыргызстандагы Кыргызстан элинин ассамблеясында алар уюша электен тартып, уюшула электен тартып, тиги 80-жылдардан тартып мен барып ошо көп нерсе катышып берчимин. Чакырган үчүн келдим, Кудайга шүгүр, рахмат. Азыр болсо мына жалпы жамаат менен, ырчылар менен чогуу бирге иштешип жүрөбүз. Келинчегим эми өмүрлүк жубайым дегендей, балдардын энеси, небелердин чоң апасы, ал аябай ошо чыдады. Анан кийин кызымдын да уулу Тун неберем, ал да музыкалык мектепте чогуу быйыл мына гитара бөлүмүн бүтүрүп атат. Неберелерим болсо жолдоп келатат. Бир неберем музыкалык мектепте, ал фортепиано бөлүмүндө, ал да ырдайт, Кудай буйрса. Султан чыгармачылык жолунда өз элине кызмат кылуунун чыныгы үлгүсүн кийинки муунга көргөзүп, ыр менен жашап, ыры аркылуу ата мекенди, достукту, сулуулукту сүйүүнү даңктап, артист деген наамды бийик көтөрүп келет.